Саламатсызбы замандаш, анда эмесе сабагыбызды андан ары улантабыз. Демек, биз эмне кылышыбыз керек? Мынакей жанагы сайтыбызды карап көрөлү. Сайтыбызда информатик сайтыбында мынакей индексти ачсак, анан момундай болгон блокту түзүшүбүз керек. Эң биринчи биздин ишибиз жаңы баракча түзүп, аны сактап, блокту түзүп, аны так ортого жылдырышыбыз керек экен. Жана анын үстүндө таблицаны кийинки сабактарда түзөбүз. Азырынча ошо блокту түзүш керек экен дагы жана ага боти тегине фон беришибиз керек момундай болгон. Эми ушуларды жасайлы. Ал үчүн биз эмне кылабыз? Dreamweaver программасын ачабыз. Бул жерден жаңы сайт түзөбүз. Ал үчүн сайт деген менюну басып, новый сайт дегенди басабыз. Бул жерден сайттын атын коебуз. Мисалы, мугалим деп коелу. Информатик мугалим болгондуктан биз мугалим деп эле ат коюп коелу. Мугалим. Далее муну ушундай эле калтырабыз. Бул жерден болсо биз жанагы папкабызды көрсөтүшүбүз керек. Аныбыз демек мой компьютердин ичинде, D папкасынын ичинде, менин сайттарымдын ичинде информатик 1 болчу. Сохранить. Далее. Окей. Бул жерден known дегенди коюп коебуз дагы. Далее. Готово. Окей. Мынакей мугалим деген сайтыбыз түзүлдү. Анын ичинде информатик 1 деген папкабыз турат. Мынакей көрүп атасыздар. Ал папканын ичинде жанагы биз көчүргөн 4 папка турат. Эми бул жерде биздин HTML файлыбыз жок. HTML файлды түзүш үчүн биз HTML дегенди басабыз мына бул жерден. Бассаңыздар, мына автоматтык түрдө HTML баракчасы келип чыгат. Эми ушул жерден дагы Dreamweaver'дин өзгөчөлүгүн айтып коет турган болсок, мына бул жерде раздельно деген менюсу турат. Эгерде биз дизайн деген менюну койсок, анда дизайн көрсөтүп турат ошол биз түзүп аткан нерсенин баарысын. Ал эми код дегенди көрсөтсөк, биз HTML курсун өткөндө көргөнбүз, жалаң коддорду түзүү. Мынакей ушундай кылып көрсөк болот, же болбосо бизге ыңгайлуу болуш үчүн раздельно деп коелу. Бул жерге дизайн да көрүнүп турат жана түзүп аткан кодубуз дагы көрүнүп турат. Мына ушуну коебуз. Эми бул жерден дагы бир айтып кое турган нерсе, мынакей бул жерде кодировканы карай турган болсоңуздар, кодду Windows 12.51 деген турат. Бул бизге туура эмес, анткени бул орус тилинде ушундайды койсо болот. Ал эми биздин Ö, Ü, Ң деген тамгаларыбыз мындай кодировкада туура эмес көрсөтүп калат. Ошондуктан муну биз кодун которушубуз керек. Аны кантип которобуз? Ал үчүн менюлар сапчасына киребиз дагы, изменить деген менюну тандайбыз. Басабыз дагы бул жерден свойства страницы деген менюну басабыз. Андан кийин title encoding деген бар. Ушул менюну тандайбыз дагы. Мына бул жерден документтин баш сөзүн да коюп койсок болот. Андан кийин документ тип деп атат. Башкача айтканда биз бул жерден ошо HTML'дин версиясын тандашыбыз керек. Биз айткандай HTML 4.0.1 transitional деген версиясы абдан кеңири таралган версия. Биз ушунда иштейбиз. Демек ушуну коебуз. Encoding деп турат бул жерде. Кодировканы коебуз. Unicode UTF-8. Жана бул жактан биз include Unicode signature дегенди алып салабыз. Окей. Эми карап көрсөңүздөр, мына бул жерде charset UTF-8 деген кодго өзгөртүлүп түзүлдү. Эми биздин үбүбүз бул жактан жакшы көрсөтөт. Эми эң биринчиден биз title деп туруп да коелу. Бул биринчи негизги баракчабыз болот да, муну негизги баракча деп эле атап коелу. Негизги баракча же барак деп эле коелу. Жана биз бул документибизди сакташыбыз керек. Мына бу жерде untitled деп аты жок турат. Анын үчүн биз файл дейбиз дагы, сохранить как. Жана бул жака информатик дегендин ичине ошол папканын ичине сакташыбыз керек индекс файлыбызды. Бул жерге биз жазабыз индекс. Анткени биз бардык айтканбыз, сайттарда эң негизги баракчасы болуп индекс деген аталыштагы барак эсептелинет. Ошондуктан биз индекс деп жазабыз. Мынакей индекс дедик. Жана бул жерде Notepad++ программасында биз индекс чекит HTML деп коюп жүрчүк. А бул жерде анын коюунун кажети жок, анткени бул жерде тип файла деп турат. Ошол жерде HTML өзү автоматтуу түрдө турат. Ошондуктан бу жерде index.html деген кереги жок экен. Жөн эле индекс дейбиз дагы, сохранить дейбиз. Мынакей. Демек сактадык индекс файлыбызды. Эми бул жактан карап көрсөңүздөр, ушу информатик папкасынын ичинде index.html деген файлыбыз пайда болду. Мына биз демек баракчабызды түздүк, эң биринчи индекс баракчабызды түздүк. Эми div жанагы сайтыбызды карап көрө турган болсок,
Мынакей. Бул жерде блок div колдонулган. Башкача айтканда блок div аркылуу могу сайттын эң биринчи блогун бөлүп алганбыз жана аны так ортого жылдырганбыз. Мына ошону биз аткарышыбыз керек. Ал эми аны болсо кийинки сабакка калтыралы. Анткени div блогу өзүнчө дагы түшүндүрө турган көп нерселери бар. Ошондуктан аны кийинки сабакка калтыралы. Андан башка дагы бул жерде эмнелерди айтып кетсек болот. Мына могу жерде көрдүңүздөр. Азырынча дизайнда эч нерсе көрүнбөй турат. Анткени биз эч нерсе түзө элекпиз. Жөн эле баракча турат. Мына ушуну сактап туруп эле азыр бул жерге жөн эле бир нерсени киргизип, анан текшерип көрөлү. Мисалы, салам деп коелу. Салам. Бул биринчи баракча деп коелу дагы. Биз өйүнү да текшериш үчүн салам, көрдүңбү деп жазып көрөлү. Көрдүңбү? Анткени биз өйүң дагы бирдей чыгышын туура чыгышын карашыбыз керек. Көрдүңбү? Бул менин биринчи веб баракчам деп коелу. Сактайлы. Файл. Сохранить. Эми текшерип көрөлү. Муну свернуть этип турабыз дагы. Мына информатик папкабыздын ичинде индекс. Салам, көрдүңбү? Бул менин биринчи баракчам. Демек, өйү дагы эч кандай өзгөрүүсүз эле чыгып атат. Эң жакшы. Мына ушуну менен азыр бул сабагыбыздан да эмес аяктайлы. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңуз.